Амансызбы мекендеш? Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Биз сизге кезектеги иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Көңүл буруп биз менен чогуу болуңуз. Райымбек Матраимов тууралуу журналисттер далай иликтөөлөрдү жасап, далай фактыларды таап чыгып, бийликке дасторконго нан койгондой сунуштап келишти. Бирок буга чейинки бийлик аны көңүлгө албай, андан ары улантып иликтеп тиешелүү адамдарды жоопко тартпай, үй бүлөлүк кландык бийликтин башкаруусуна чекит койгон жок. Биз бул чыгарылышты Райымбектин бажы империясы деп атадык. Анткени Райымбек Матраимов өзүнүн тууган уругу, жакындары, дос чарлары менен биргеликте мына ушул Кыргызстандын эң кирешелүү деген тармагы бажы тармагын басып алган. Эмесе биз аны далилдеп беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Райымбек Матраимов 1997 жылы Катардагы инспектор болуп эле кызматка орношкон. 2005 жылдан баштап ташы өйдө кулагандагы 2010 жылдан кийин тагыраагы Алмазбек Атамбаевдин доорунда бир тууган Матраимовдор болуп көрбөгөндөй кызматтык бийик тепкичтерге чыгышты. Тууган урук, дос чары мүмкүн болушунча кызматтарга коюлду. Ал эми Сооронбай Жээнбеков кызматка киришерде Матраимов иштен алынганы менен таасири улам артып турду. Бул тууралуу Азаттык, OCCRP, Клоп, Беллингкет медиа мекемелери бир нече жолку иликтөөлөрүндө ашкерлеп келишти. Ошентип, Матраимов өзү кетсе дагы, системадагы инилери, жээндери, кайнилери, күйөө балдары, кудалар, өкүл балдар, достор аркылуу бажыны былк эттирбей көзөмөлдөп турду. Ошолордун аттарын азыр атайбыз. Нурсейит Сыдыков, Борбордук бажынын контрабанда башкармалыгынын ага инспектору. Райымбек Матраимовдун эжесинин уулу. Нурсултан Турсунбаев 23 жашында бажы кызматына келген. Түштүк Батыш бажысында ага инспектор. Райымбек Матраимовдун экинчи эжесинин уулу. Ал эми Азизбек Токонов Ошто бажы процедурасы борборун жетектейт. Майор, ага чейин Кара Суудагы башкы бажы терминалында инспектор болчу. Ал Райымбек Матраимовдун бир тууган эжесинин кызын алган. Талайбек Токторов Түштүк Батыш бажысында ага инспектор, ага лейтенант. Райымбек Матраимовдун бир тууган бөлөсүнө үйлөнгөндөн кийин бажыга кызматка орношкон. Анын эки иниси Эркинбек жана Байсал дагы бажы инспекторлору. Искендер Тургунов Түндүк темир жол бажысынын жетекчи орун басары. Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын бир тууган иниси. Асанбек Мурзакасымов Искендер Матраимовдун кызына үйлөнгөн. Кант бажы каттоо жайында инспектор. Алмазбек Арзиев бажы процедурасынын башчысы кызматынан быйыл пенсияга чыккан. Ал Искендер Матраимовдун кудасы. Ал эми Руслан Романов Карамык пунктунун инспектору. Искендер Матраимовдун кайнысы. Мынакей формачан сүрөтү. Зафарбек Айдаров эл арасында Зафар деп таанылган. Бишкектеги бажыда башкы инспектор. Тилекбек Матраимовдун кудасы. Эркинбек Айдаров Кара Суу темир жол бажысында инспектор. Зафар Айдаровдун бир тууган иниси. Ал эми Эламан Жунусов Манас бажысында ага инспектор. Ырчы Ибрагим Жунусовдун уулу, Райымбек Матраимовдун өкүл уулу. Данияр Абдраимов Түштүк Батыш бажысынын инспектору, Матраимовдорго таандык Эрем клубунун футбол клубунун башкы машыктыруучусу. Адилет Култаев Түштүк Батыш бажысынын начальнигинин орун басары, Эрем футбол клубунун чабуулчусу. Түгөнөйүн деген жок, биз дагы улантабыз тизмени. Элеман Аринов Түштүк чыгыш бажысынын инспектору, Эрем футбол клубунун футболчусу. Нуртилек Жайлообаев оперативдик бажынын контрабанда бөлүмүнүн кызматкери, Эрем футбол клубунун футболчусу. Андан ары белгилүү волейболчу Жамалидин Мусаев дагы Эрем волейбол клубунун оюнчусу, Борбордук бажынын кызматкери. Анын кесиптеши Асан Сатыбалдиев дагы Эрем волейбол клубунда ойнойт, Борбордук бажынын кызматкери. Булар бажы кызматына 2017 жылы Райымбек Матраимов кызматтан кеткенге чейин ишке киришкен, эми андан кийин киргендерди дагы санап кетели. Бажы кызматы 2019 жылы кызматкерлерди алууга сынак жарыялап, ага 600гө жакын адам арыз тапшырган. Алардын 150сү гана сынактан өтүп, кадрлар резервине кабыл алынганын декабрдын аягында элдин баары жаңы жылды майрамдап, сиз оливье жасап, шампан ачып атканда жарыялашкан.
Бажы кызматынын бул операциясы ошон үчүн журналисттердин дагы, коомчулуктун дагы көңүлүнөн сырт калган купуя сакталган. Бирок биз анын бетин ачабыз. Ошол 150'нүн айрымдарына гана буйрук чыгып, кызматка орноша алышты. Кимдер экенин балким түшүнүп деле турасыз. Эсептей баштаңыз анда. Токтоболот Тилекбеков. Тилекбек Матраимовдун уулу. 2020 жылдан бери Бажыда иштеп келатат. Айжан Нурмаматова, Ислам Матраимовдун балдызы, камсыздоо бажысында архив бөлүмүнүн инспектору. Ал эми Бектур Медеров, Райымбек Матраимовдун бөлөсү, Манас бажысында инспектор. Семетей Анарбаев болсо 31 декабрда бажынын кадрлар резервине кабыл алынган, ал Матраимовдордун кудасы каржылык чалгын кызматын жетектеген Гуламжан Анарбаевдин уулу. Кумар Жалиев, белгилүү кикбоксер, бажы коштоо бөлүмүндө иштери көрсөтүлгөн. Бирок биздин булактар кагазда эле ошентип көрсөтүлгөнүн, чын-чынында Жалиев Райымбек Матраимовду такай коштоп жүргөн жан жигит экенин айтышты. Нургазы Жорошев оперативдик бажынын контрабанда бөлүмүнүн ага опери. Өткөн жылы сентябрда Ошто Матраимовдордун үйүнүн жанында кесиптик ишмердигин аткарып, видеого тартып жүргөн Азаттыктын журналистине бир нече жигит кол салган. Алар аны уруп сабап, жеке буюмдарын, камераларын тартып алышканы эсиңизде болсо керек. Жорошев ошол көптөп уруп сабоого, карактоого шектелгендердин бири. Биз тизмени улантабыз. Бексултан Назаров өткөн жылдын 31 декабрында бажынын кадрлар резервине кабыл алынган. Ал РМ футбол клубунун футболчусу. Илимбек Аттокуров РМ дзюдо клубунун машыктыруучусу. Өткөн жылдын 31 декабрында бажынын кадрлар резервине киргизилген. Дагы бир кызыктуу фамилия. Хамбуто Борбиев Манас бажысында ыкчам нөөмөт бөлүмүндө инспектор катары иштейт. Ал Райымбек Матраимовдун досу, ырчы Бек Борбиевдин уулу. Элеман Дуулатов Түштүк Батыш бажысында инспектор, Финполициянын мурдагы башчысы Бакир Таировдун бир тууганынын уулу. Финполициянын Матраимовдор тууралуу иликтөөсүнүн эч бир жыйынтыгы чыкпай келгенин эми түшүндүңүзбү? Анда тизмени улантсак. Алихан Төрө Марифов Матраимовдордун кудасынын уулу. Түндүк Батыш бажысында инспектор. Бул туугандары жана айрым жакын адамдары гана. Андан тышкары классташ, айылдаш, жана башка чоң кызматтардагы табакташтары дагы ондоп саналат. Матраимовдордун жек жааты кандайча бажыга жыйылып калган? Азаттык убагында бул боюнча Искендер Матраимовго суроо берген болчу. Менин туугандарым, же болбосо куда сөөгүм, же болбосо жердештерим бул иштебесин деп кайсы жерде закон бар. Анан бул бир. Экинчиден, таможнянын өзүнүн положениясы бар. Эч качан түз жумушка албайт. Алар конкурстук негизде алынат. Ошо жагында эске чыгарып койгула. Искендер Матраимов мына ушинтип жооп берген. Сиз кандай ойлойсуз? Чында эле Матраимовдордун туугандары мына ушунчалык акылдуу, иш билги жана билимдүүбү же кандайдыр кол ирисине тарткан, кандайдыр бир адамдын таасири ойногон бир көрүнүш болгонбу? Албетте комментарийге жазыңыз, ой пикириңизди бөлүшүңүз. Бирок бажы кызматы Кыргызстандагы бирден бир коррупциялашкан орган экенин бардыгыбыз билебиз. Сурамжылоолордо элдин бардыгы айтып жүрүшөт. Демек, кандайдыр бир сынактан өттү же тууганын билимдүү жана башка деген жүйөлөр суу кечпеси анык. Анткени бажы эле эмес, Кыргызстандагы башка бир дагы мекемеде Матраимовдордун туугандарынчалык сандагы бир туугандар, жек жааттар иштебейт. Бул эле эмес, айтайын дегеним, туугандарын гана кызматтарга отургузуп койбостон, Матраимовдор бажынын өзүндөгү структураларды дагы ээлеп алышкан. Эмесе ошол тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанга товар негизинен Кытайдан эле келет. Торгар аркылуу түндүк тарапка, ал эми Эркештам аркылуу түштүк тарапка өтөт. Кытайлык товарларды бажыдан өткөргөн 2 ири терминал бар. Алардан чоңу жок. Бирөө канттагы Юнилаб, а бирөө Кара Суудагы Автоэкспресс Инвест. Бул терминалдар мамлекет жана жеке сектордун өнөктөштүгүнүн негизинде иш алып барат. Тактап айтканда, бизнесмен товар жүктөгөн автоунаалар үчүн стоянка, тараза, кампа жана башка инфраструктураны куруп, ал эми ал жерде мамлекеттик бажы кызматынын инспекторлору келген товарларды растаможка кылып иштешет. Жогоруда айткандай, Кыргызстандагы эң ири терминалдар канттагы Юнилаб менен Кара Суудагы Автоэкспресс Инвестке
өзүнүн кол балдары аркылуу Матраимовдор эле ээлик кылышат. А дегенде Юнилаб тууралуу айтып берсек. Бир нече жыл мурда Сыргак Кенжебаев аттуу ишкер канттагы 37 гектардай жерге 100 миллион сом коротуп, Юнилаб деген борборду курат. Бул үчүн ал бүтүндөй акчасын жумшап, анысы да жетпей, инвесторлорду дагы табат. Натыйжада борбор товарларды убактылуу сактоочу кампа жана бажы кызматын көрсөтө турган жай катары иштеш үчүн бүтүндөй лицензияларга ээ болгон. Бирок ишкер Кенжебаев бул зор терминалды иштете алган эмес. Анткени бажы инспекторлору ал жака бир дагы машинени, бир дагы товар жүктөгөн жүк унаасын өткөрбөй коюшкан. Кенжебаев депутаттарды, биринчи вице-премьер-министрди чакырып, Юнилабда жолугушуу уюштуруп, абдан колдоо издеген. Андан сырткары ошондогу президент Алмазбек Атамбаевке дагы кат жазып кайрылган. Натыйжа болгон эмес. Юнилаб Кенжебаев ал жерден кеткенден кийин гана иштей баштаган. Кысым күчөгөндө ишкер компаниясын 2016 жылдын ноябрында текейден арзан сатканга аргасыз болот. Юнилаб андан кийин Матраимовдорго байланышы бар адамдардын колуна өтөт. Бул боюнча документалдуу далилдер Азаттык, Клоп, OCCRP биргелешкен журналисттик иликтөөсүндө ашкера болгон. Бийлик тийиштүү мамлекеттик органдардын архивтерин текшертсе, бардыгы кашкайып чыга келет. Юнилабды негиздеп, бирок тарттырып жиберген ишкер Сыргак Кенжебаевдин тагдыры кийин эмне болду дебейсизби? Ал 2019 жылдын декабрында үй бүлөсүн дарылатканы чет өлкөгө алып чыгып баратканда, Алматынын аэропортунда кармалып, Кыргызстанга дароо экстрадицияланган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир Кытай жараны Кенжебаевке каршы көз боемочулук кылды деп арызданган деп билдирген. Бирок анын жубайы, мурдагы депутат Ширин Айтматова күйөөсүнө койгон айыптардын бардыгын өзү негиздеген Үмүт 2020 кыймылына басым көрсөтүү аракети деп эсептейт. Айтматова антикоррупциялык иликтөөлөрдү жасап, Райымбек Матраимовду кылмыш жообуна тартууну башкалар үйүн ката албай атканда алгачкылардан болуп ачык талап кылып келген жана иликтөөчү журналисттерди колдоп чыккан. Айтмакчы, октябрь окуяларынан кийин Кенжебаевга каршы арыз жазган ошол адам өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Эми Кытайдан чыккан экинчи жол тууралуу айтып берели. Ал Эркештам аркылуу Ошко жетип, Кара Суу шаарындагы Автоэкспресс Инвест аттуу терминалда растамашка болот. Мурдагы ун комбинатынын аймагында жайгашкан бул терминалды бир кезде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакын кишилеринин компаниясы иштетип турган. Андан кийин тактап айтканда 2012 жылдан кийин ал компанияга Матраимовдун жакын чөйрөсүндөгү адамдар кожоюндук кыла башташат. Бажы терминалы абдан майлуу сүттүү экенин ушундан билиңиз. Бир бийлик кетсе, анын ордун экинчи бийликке келген адам ээлеп алганы көрүнүп турат. Маселен, журналисттер казып чыккан документтерден Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Алмазбек Арстанбаев, Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси Руслан Матраимов ошол компанияга же терминалга ээлик кылганын көрүүгө болот. Ал эми бул компанияга Матраимовдорго жакын ызы-чууда ат аталып келген спортчу Кылычбек Саркарбаев директорлук кылып келген. Кийин анын ордун Райымбек Матраимовдун эжесинин күйөө баласы Айбек Заиров басат. Ал ошол эле терминалга ээлик кылган башка бир компанияны азыркы Автоэкспресс Инвестти негиздеген. Компания дароо товарларды бажыдан өткөрүүчү жана аларды убактылуу сактоочу компаны иштетүү укугун алат. Эки лицензия тең 2016 жылдын ноябрында Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары кезинде берилген. Амансызбы көрөрман. 2019 жылдын июнь айында Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген иликтөөсүнөн кийин Заиров Капыстан компаниясын Кубатбек Калыбеков деген адамга каттата койгон. Калыбеков эч кандай бизнесмен эмес. Ал мурдараак Орусиядан эле депортация болуп келген жигит. Ал Матраимовдордун ишканаларына кагаз жүзүндө ээлик кылган кол балдардын бири. Ошентип, негизги эки терминал колунда. Бажычылар болсо тууган уругу. Эми Матраимовдор бажыга көзөмөлдү күчөтө башташкан. Азаттыктын жакындагы иликтөөсүндө ондогон ишкерлер кол койгон. 2018 жылы президентке, премьер-министрге, спикерге жазылган кайрылуу жарыяланды. 11 барактан турган ал кайрылуу катта ишкерлер Райымбек Матраимовду кыргыз бажысынын кетпес ханы деп сыпатташат.
Тексттин басымдуу бөлүгү Матраимовдун эң жакын кадрлары жасаган коррупция терминалдарда гүлдөп жатканы тууралуу. Катта сүрөттөлгөн схемада Матраимовдорго же Абдыкадырдын Абу Сахи компаниясына байланышы жок жүк ташуучулардан түрдүү шылтоо менен ири суммада пара талап кылынары ачык эле айтылат. Кыргыз-өзбек чек арасынан өтүш үчүн айрым фирмалар ар бир жүк ташыган машинеге $4000 чейин пара берип жатканы көрсөтүлгөн. Мындай схемадан Матраимовдорго оңбогондой көмүскөдөн акча түшүп турганы тууралуу маалымат камтылат. Катта ошондой эле Райымбек Матраимовго байланышы бар компаниялар артыкчылыктарга, өзгөчөлүктөргө ээ экендиги баяндалат. Бажычылар алардын кымбат товарын арзан товар катары декларация толтуруп, пайдага туйтунтушат. Мисалы, Матраимовдун иниси Руслан Матраимов, өкүл баласы Кара суу бажы терминалынын ээси Алмазбек Арстанбаев жана башкалар ээлик кылган же уюштурган жүк ташуучу ишканалар деп бир нече жолу айтылат. Натыйжада Матраимовдорго караштуу карго фирмалар менен жүк алып келүү арзан жана тез болгондуктан алар монополистке айландырылып, башка карапайым айдоочулар сызга отуруп калганы таптак сүрөттөлөт. Эми ошондо карап көрсөңүз, Кыргызстандагы негизги терминалдар Матраимовдорго таандык, анда иштеген бажычылар Матраимовдордун тууган уруктары, ошол эле учурда Матраимовдорго жакын адамдардын жүк ташуучу компанияларына бажыда артыкчылык берилип турган, а башкалары четке сүрүлүп турган. Бул Райымбек Матраимов тармакты толук көзөмөлдөп, бажы империясын түзүп алганын так даана көрсөтүп турат. Матраимовдордун эң жакындары бажыдан тышкарыдагы бир катар жогорку кызматтарды ээлеп турушат. Искендер Матраимов жогорку кеңештин депутаты, ал СДПК фракциясынан келген. Анын уулу Мирланбек Исмаилов Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад, Баткен башкармалыгынын башчысы. Ал эми учурда үй камагындагы Тилек Матраимов Кара суунун акими катары иштеп келди. Ички иштер министринин орун басары Памир Асанов кудасы. Анын уулу Матраимовдордун күйөө баласы Эрин Сасанов Жайыл рай милициясынын жетекчи орун басары. Дагы бир кудасы Гуламжан Анарбаев каржылык чалым кызматынын башчысы. Кыргызстандыктар дайыма үй бүлөлүк башкарууга чыдабай, каршы туруп, үй бүлөсүн өлкөнү башкарууга аралаштырып жибергендерди бийликтен кууп келди. Бирок бул көбүнө сабак болгон жок. Эгерде Матраимовдордун биографиясын, таасирин, сатып алган мүлктөрүн карап көрсөңүз, 2010 жылдан кийин таасири кенен жайылганын байкоого болот. Райым миллион атка конуп, убагында ал тууралуу далай жазылган. Азаттыктан адегенде маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаев иликтеп чыккан. Андан кийин биз уланттык. Жаранды коом колдоо көрсөттү. Алгач Үмүт 2020 кыймылы жоопко тартууну талап кылып акцияларды өткөрдү. Андан кийин 2 рет реакция митингдер өттү. Бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий экономикалык таасирин гүлдөткөн бул үй бүлө, бул клан экс-президент Сооронбай Жээнбековдун доорунда дагы кол тийгиз болуп турду. Матраимовдор добуш сатып алуу жолу менен өзүнүн партиясын парламентке алып келип, эми бажыда эле эмес, бүтүндөй өлкө боюнча таасирин бекем арттырууну көздөштү. Бирок эл алардын кыялын ойрондотту. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга таптакыр жол бербесин 3-чү ирет дагы далилдеди. Азыр Садыр Жапаров баштаган бийликке эң көп берилген суроо, эң көп коюлган талап мына ушул Матраимовдор тууралуу. Жаңы бийлик болсо маселени аягына чыгарабыз, чекит коебуз деп катуу убада берип жатат. УКМК болсо Матраимов 2016 жылдан бери бажыда коррупциялык схема түзүп чыкканын жарыялады. Бирок андай эмес, Матраимов андан мурда эле коррупциялык схема түзүп, анын негизинде тууган уруктары кызматка орношуп, анын негизинде ал терминалдарды ээлеп алып, анын негизинде ал уруксат берген компаниялар гана оокат кылып, анын негизинде Кыргызстандан $700 миллион чыгарылып кеткени белгилүү. Мына ушул жагын тереңиликтөөгө биз жаңы бийликти чакырабыз. Кадырман мекендеш, үмүттү үзбөңүз, биз менен болуңуз, биз коррупционерлердин бетин ачабыз.